Улуттук тарых музейинде мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин түзүлгөндүгүнүн 20 жылдык юбилейине арналган иш-чара болуп өттү. Ага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Жогорку кеңештин вице-спикери Нурланбек Азыгалиев жана республиканын бардык аймактарынан келген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер катышты. Иш-чара мамлекеттик гимн менен башталды. Андан соң Сүйүнбек Касманбетов президент Садыр Жапаровдун куттуктоосун жеткирип, өлкөдөгү реформалардын бардыгында мамлекеттик башкаруу системасында эмгектенген кызматкерлердин салымы чоң экенин баса белгиледи. Ардактуу кадр кызматынын кызматкерлери, сиздерди мамлекеттик кадр кызматынын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгы менен чын дилимден куттуктаймын. Ошону менен бирге алдыда келе жаткан Кыргыз Республикасынын жергиликтүү жамааттар күнү кут болсун демекчимин. Бүгүнкү күндө көз алдыбызда болуп өткөн бардык фундаменталдуу реформалар түпкүлүгүндө мамлекеттик башкаруу системасында эмгектенген кызматкерлердин билиминен, тажрыйбасынан, моралдык этикалык сапаттарынан жана жоопкерчилигинен көз каранды. Ошондуктан кайсы учур болбосун, өлкөнүн өнүгүүсүн шарттаган реформаларды жүргүзүүдө мамлекеттик кадр кызматынын орду өзгөчө. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты мындан ары дагы өркүндөтүү, өлкөбүздүн келечеги үчүн жан үрөп иштей бергенге тилектешмин. Атамекен алдындагы жоопкерчиликтүү ишиңиздерди албан ийгиликтер коштосун, күтүп турсун. Майрамыңыздар кут болсун. Ал эми Нурланбек Азыгалиев Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин куттуктоо сөзүн окуп, агенттиктин мамлекеттик саясатты жүргүзүүдөгү орду чоң экендигин айтып өттү. Өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган саясатты жүзөгө ашырууда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге болгон талап да жогорулаш. Мыйзам талаптарын бекем сактоо менен өз ишинде адискөйлүгүн көрсөтүү милдети жүктөлүүдө. Себеби биз кандай гана реформа болбосун тажрыйбасы мол, иш билги адистер менен гана ийгиликке жетише алабыз. Андыктан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга мыкты адистерди тартууда аталган тармакты тейлеген агенттиктин салымы абдан чоң. Агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев кадрдык резервде аялдардын ордун көбөйтүүгө басым жасап жатканына токтолду. Бүгүнкү күндө осы биз 20 жылдын ичинде кадр саясаты кандай тренд менен каяка жүрүп атканын бүгүн баарын биз изилдеп айтып чыгабыз. Өзүңөр билгендей, бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 21.400 адам бар. Biz bugün günde oşaki ayallardan liderliği depçi жаңы ayallardır atayınday kadrın üzerinden üstün bolçuğuz. Bugün günde olsa şu kadrın içinde oşaki meç liderin içinde 162 ayalları var. Yok biz şunday tırızak karavatlarız. Her bir tarmaktарға біз рекомендацияларыбызды беріп отырмыз, çünkü аялдарды көбірек мысалы жұмысқа тарту бойынша. Кадрлар барын шешет деп буга чейин биз эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө ушундай айтып келген. Ошондуктан кадрлардын мамлекеттик ишинде аткара турган орду, ээлеген орду абдан маанилүү, жогору. Себеби мамлекет болгондон кийин ошол мамлекеттин иш милдетин кадрлар аркылуу чечилет да. Кыргыз мамлекетиндеги кийинки учурдагы жешип аткан ийгиликтердин бардыгындагы албетте Кыргыз мамлекетинин президентинин саясий эрки, ошол саясий эркти ишке ашырып аткан сөзсүз түрдө биринчи кезекте мамлекеттик кызматкерлер, ошонун ичинен өкмөт мүчөлөрү, андан кийин бийликтин башка бутактарынын бардыгы ушул мамлекеттик кызматтар. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге төш белгилер, ардак грамоталар тапшырылып, атайын концерттик программа уюштурулган. Тактап кетсек, аталган агенттик 2004-жылы 18-сентябрда түзүлүп, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү саясатты өркүндөтүү боюнча иштерди жүргүзүп келишет.